Музыка инсандын рухи өсүшүндөгү лирикалык поэзиядан кийинки этап болуп эсептелет. Анын адамдын ой туюмуна, адеп аклагына, эстетикалык тарбия берүүчү таасири бар. Музыка сезимдин тили, адамдын жан дүйнөсүндөгү сөз жете албаган эң терең жерине музыка жетет. Ошондуктан тарбия музыкасыз болсо кемчил болуп калат дешет окумуштуулар. Мына ушундай жүрөк түпкүрүнөн чыккан обондордун жаратуучусу композитор Камчыбек Букалаев. Өтө кыйын болот экен. Бул жан дүйнөдөн чыккан бир өзүңдүн каныңан чыккан бала сыяктуу болуп, ошонун өмүрү узун болсо экен, ушул жакшы болсо экен, узак аткарылса экен, элдин жүрөгүндө калса экен деген бир сезимде болосуң да дайыма. Ушунун түйшүгүндө эле келатабыз да айтор. Кыргыз жерин кимдир гана сүйбөгөн, ала тоого теңдеш чыкпайт дүйнөдөн деп ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин кичинекей сүрөтү бар демекчи. Обончу Камчыбек Букалаев Керемет Ысык көлдүн Чырпык айылында туулган. Улуу окумуштуу адабиятчы Касым Тыныстановдун жакын неберелеринин бири. Мектепте 3-класста аяктагандан кийин республикалык адистештирилген музыкалык мектеп-интернатына кирип, аккордеон классынан сабак алат. Чыгармачылыгымда ушу кичинекей кезимен эле башталыптыр. Кичинекейимде эле эмнегедир ушул музыкага аябай жакын болчумун. Ошол убактагы жана белгилүү оончулардын ырларын, ал убакта Ырысбай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев, Канымгүл Досмамбетова эжеке, ушулардын ырлары аябай ырдалчу эл арасында. Ошолордун өзүм кичинекей болсом дагы ошолордун ырларын жаттап алып, ошолордун ырларын мондай кагаз бетине түшүрүп алып, убарадан убара тартып эле, радиодон угуп алып эле, жазып алып эле, ошолорду жаттап эле ырдап жүргөнүм эсимде да. Атың жакшы ысык, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл төр, сулуулукту жыйнаган, күн нуруна жаркылдап, алтын чабак туйлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам, куса болуп кыйналам. Эгерде музыка сезимдин тилиндеги окуу китеби деп эсептесек, анда бул табияттын музыкасын угуудан башталат деп айтат. Ошол үчүн табигаттын музыкасы тамга, аны үйрөнүп алган адам гана сезимдин тилиндеги китепти окууга кирише алат деп, жараткандан берилген таланты менен 10-8-класста аяктагандан кийин Борборуздагы музыкалык окуу жайда билим алып, андан кийин Бүйсара Бешеналиева аттындагы искусство институтунун маданий агартуу факультетин аяктап, эмгек жолун өзү туулуп өскөн Ысык көл өрөөнүнөн баштайт. Институт бүткөндөн кийин көлгө Чолпонтада иштеп калдым да. Чолпонтада Аккуу деген элдик ырбий ансамбль мен барганда 1 жыл болуп калыптыр ачылганына. Ошол ансамбльге кирип эле музыкант болуп, анан кийинчерээк музыкалык жетекчи болуп калдым. Мен 80-жылы институт бүтсөм, 81-жылы Москвага барган ачыптыр ал ансамбль. 81-82-жылы 2 жыл катар мен барып калдык. Анан ошолду анан кийин жана муктаждык деле болот экен кээде. Эми ансамбль көлдөн чыккан ансамбль Москвада чоң шаарга барып атсак, мындай көл жөнүндө көп ырлар деле жок экен, аны ойлоп көрсөм. Тагаевдин ыры бар болчу, Малдабасановдун сонун ырлары бар болчу, анан өзүм да чыгарып көрөйүн деп, жана Кереметтүү көлгөчү деген ырымды чыгарып калдым. Ал убакта жаш кезегим 20-нын тегерегинде. Анан параллельно эле ошону менен катарлаш Атың жакшы ысык көл. Атың жакшы ысык көлдүн сөзү ошо Марат Осмоновдук болчу. Кереметтүү көлгөчү Турар Кожомбердиев. Ал убакта аябай оончулардын баары ошо Турар Байкенин сөздөрүнө Анатай Өмүрканов, Жалил Садыков, ошон акындардын сөздөрүнө көп жазылып калчу оондор. Анан ошол эки ырым тең элге алынып кетти да.
Эмгек адамды жараткан деп Камчыбек Букалаев 1980-жылы Акку ыр-биен элдик ансамблинде эмгектенип, 1981-82 жылдары ансамбль менен Москвада өткөн маданият күндөрүнө катышып, ошондой эле Францияга чейин барып келген. 1984-жылы Грузияга чыгармачылык сапарга барып, ушул жылдардан тартып Обончунун ырлары кеңири тарай баштаган. Ушул көл темасы дагы мен ушул чыгармачылыгымды кичине мындай алдыга сүйрөп, алдыга чыгарып койгондой сезилет да мага. Ал убакта Асанкан Жумакматович аябай иштеп турган убак. Ал убакта райком деген бар, райком партиядан ошол эки ырыңдын тиги нотасын срочно Асанкан Жумакматов суратып атыптыр. Сен жөнөт же алып барып өзүң тапшырып кел деп эле эметип калды. Анан кийин мен сүйүнүп кеттим. Жөн сураган жок го, чоң маэстро деп эле эметсем, экөөнү тең оркестрга, симфонический оркестрга салдырып, анан Улуу Октябрь революциясынын 70 жылдыгында 87-жылы чоң концертке анда жанагы элитный деп коебузбу, Москвадан келген чоң коноктор да бар болчу. Ошого мен эки чыгармам тең кирип атпайбы? Өзүм жаш эле жигит болчумун. Ага балет коюлуп, кичинекей балдар ортосунан бийлеп чыгышып, анан мындай курама күү сыяктуу болуп экирим. Анан ортосунан чыгып келип эле болот миң жылкы ырдап калып эле ошентсе эле такыр эле чалкаман кеттим. Бук болгон бул дүйнөмдү канчалдадым, булуттун билбеген соң кайтар жагым. Аккулар учуп өтсө карай берем, а балким айтам кабарыңды. Ак гүлдөр, аппак гүлдөр, аяй гүлдөр, адашкан жамгыр көрдүм, айта албадым. Музыка адамдын чыгармачылык ой түйүмүн өнүктүрүүгө жардам берет. Ошондой эле адамдын рухий дүйнөсүн тазалоодо музыканын орду чоң. Эсиртин эл артисти Болот Миңжилкыев баштаган эл артисттери Улукмурза Полотов, Анарбек Ибраев, Саламат Садыкова, Абас Чикеев, Гүлнур Сатылган оюңду аткаруучулар Обончунун ырларын аткаруу менен бирге бир катар өнөр дүйнөсүндө ийгиликтерге жетишкен. Ағылған күнгі бұлақтай, жағылған түнгі чырақтай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгін суратпай, баталы қызыққа, барымына музыка. Açılan bu geçte, çaçılan bu geçte, surulup yürekte, sunulatır deste, kırgız di bir dalan, cıldız di bir dalan, koşulup ırdasa, ömrüm nurdan ak, ömrüm nurdan ak. Маңдайына нур төгүп гүлө карап турган ким, эмгеги көп ушундай биздин асыл мугалим деп кереметтин керемети мыкты тарбия алган адам дейт. Ар бир балага туура багыт берүү ата эне жана мугалимдин милдети эмеспи? Бул жаатта Обончу өзү бала кыял болуп, балдардын тилин билип, ушул кезге чейин мектептерде, бала бакчаларда музыкадан сабак берип келет. Камчыбек Букалаев 10 жылдан ашып калды. Мен келип, мен жумушка кабыл алдым. Кирип келгенде эле тааныдым. Анткени телевизордон көрүп жүрчүмүн. Ырларын жакшы көрчүмүн. Анан мугалим болуп иштейм десе мен үчүн таң калыштуу бир көрүнүштүү сезилди да. Анткени ошунча белгилүү адам болсо анан жопону мугалимдик кесипке эмне үчүн келди болду экен десем, бул жан дүйнөсү ошончалык бай адам экен. Анан терең ойлонгон адам. Анткени азыркы өспүрүм балдарды тарбиялап, ошол музыкага жан дүйнөсүн толтурбаса, алар чоңойгондо ушул эле Букалаевдин
музыкасын түшүнбөй калат болуш керек. Ошондуктан анда дагы кичинекей балдар менен иштешет. 1-2, 3 класстардар менен. Анткени өзү чыгарган ырларын ушу балдардын кабыл алуусун өзү көзү менен көрөйүн деген максат менен келеби. Иши кылып ал жөнүндө дагы көп сүйлөштүк Камчыбек менен. Анан ошондой рахат алып иштейт ушул жумуштан. Кызыл алтын күндү жарык күмүшүм, кызык дүнөм, кызыл гүлүм, үмүтүм, канман астын кастарлаган жубайым, каалайм сага каны кейдин сүйүүсүн. Тарбия берүү улуу иш, ошол аркылуу адамдын келечек тагдыры чечилет дегендей балдарга туура багыт берүүдө музыканын орду чоң. Эл, жер, ата эне, мекенди сүйүүгө чакырган ырлар менен балдардын талантын өркүндөтүүгө болот. Обончу изденип алгач балдар үчүн ачык көңүл балдарыбыз деген ыр жаратып, Бакан ыр аттуу ыры бүткүл союздук балдар музыкалык фестивалинде лауреат аталган. Бала кыял болуш керек, балдардын дүйнөсүн билиш керек. Мен аны убагында түшүнгөн эмесмин, кийинчерээк түшүнүп калдым. Кийинчерээк түшүнгөн себебим мен ушул тапта дагы бир 15-20 жылдай болуп калды. Мектепте дагы, балдар бакчасында дагы иштейм. Өзүң туура айттың. Булардын кыял жоругун түшүнүш керек, билиш керек. Ар бир кылык жоругун балдардыкын тим эле бир алтынга тең эгиз. Мен үчүн балдардын кыйкырыгы, тентектиги, болдурап сүйлөгөнү, бири-бири менен урушканы, ыйлаганы, күлгөнү, каткырганы баары мен үчүн дары да. Ушу көп интервьюда ушинтип чын эле жүрөгүм менен айтам, анткени өзүң айткандай чын эле балдардын дүйнөсүн түшүнүш керек да. Эми бул эми мактаныч эмес, бул өзүм башыман өткөрүп аткан нерсе. Эмнегедир ушул балдар темасына мен аябай көңүл буруп, гран-при конкурстарды утуп алган күндөрүм болду. Айласыздан көлчүккө кир агачам секирип, далдасына көк чөптүн жашынамын бекинип. Мен ашого, мен ашого, мен ашого, мен ашого, мен ашого, мен ашого копомун. Ле-ле-ле-ле, па-па-па, ле-ле-ле-ле, па-па-па, ле-ле-ле-ле, ле-ле-ле-ле, па-па-па. Таксапасын денем, мен балдардан сурандым, мага эчким тийбесе, мен ашого копанам. Ыр гүлдөн жазылган терезе деп жакшы сөзгө жакшы оон жарылат эмеспи? Оончунун атын жакшысы көл, кереметтүү көлгөчи, ыс көлгө суктануу, түнкү кайык, жалжалым ой, ыр десте, булуттар деген ырлары калың элдин жүрөгүндө жашап келет. Ушу булуттар, ыр десте деген ырлар ушул Гүлнур биринчи сатылганы бардап чыкты, ушу 97-жылдары. Эми ошондон бери канча жыл өтүп кетти, канча дегендей, ушу репертуардан түшүрбөйт такыр. Бир 80%, 70-80% жаңырларды кошсо, калгандарында ушул сөзсүз ушул булуттар ушу 4-5 жолу аранжировка болду. Улам жаңыр туурдайт, ыр десте деле ошондой болду. Анан кийин Гүлнур мен билбейм, мага деле айтчу эмес. Гүлнур сатылганы 50 жылдыгын берип бенефис болуп калды да. Анан ошол жерден сөздөн сөз чыгып кетип эле анан айтылып калды. Бул ыр эмеде Якутиядан ырдашыптыр, якуттар. Анан Тажикстан ырдашыптыр булуттарды. Көрсө Гүлнур ошондой жана чоң конкурстарга деле көп барып калчу да. Анан ошол жактан дагы анан ырдайбыз дегендер болуптур, анан ырдап чыгышып, анан американка ырдап чыкты. Аны болсо мен телевизордон өзүм көрдүм да, жана Устат Шакирт деген биздин фольклорный оркестр менен чогуу бир американка кыздардын ансамбли чогуу концерт берип, анан бирок деле кызыгып карап өзүм үйдөн көрүп отурсам эле менин ырымды ырдап атат булуттарды. Күзгө жетпей саргая гүлөңүм, күйгө келбей күтөт кимди жүрөгүм. Мендей бир жалгыздыгын жашырбай,
Merim izdep жүргөндүгүн билемин. Уялаган жан дүйнөмдүн боштугун, убайымды ойлор кош бул кошкунум. Учкум келет жаз чакырган дүйнөгө, уккум келбейт канатымдын жоктугун. Булуттар, булуттар, жанда өтпөй жалгыздыкты, уnutkar, unutkar, unutkar. Жанды жууп сал жамгырыңа булуттар. Мезгилге тең жарыша канат берген, эрими жүрөктөргө тарап келген, ажайып келечекке эшик ачып, алтындай эж агайлар сабак берген деп, оончу эки тармакты камтып келет. Бир багытта балдар үчүн оон жаратса, экинчиси лирикалык ырларды жаратуу менен бир топ аткаруучулардын жолун ачкан. Эки багытта алып кетип баратам, Кудай буйрса. Ошо балдар темасы, бул балдар темасын сага өзүм жүрөгүм менен азыр ойлоп көрсөм, өмүр бою жазам го сага. Аната Өмүрканов байкебиздин 1-класс деген бир эмесинен оон жазып, анан кийин анча мынча жерге чачыратып койгом. Эми жок дегенде балдар үйдөн ырдасын. Анан балдар келгенде буйрса өзүм ушул ырды үйрөтөм деген мааниде чыгарып койгом. Ошону ырдап берейин балдар темасында. Коңгуроо кулакка угулат бир башка, би менен биз кирдик 1-класска. Би менен биз кирдик, би менен биз кирдик, би менен биз кирдик 1-класска. Jaz jazay, mezgillerden yaşay. Jaz jaz jazay, kütüm seni atay. Jaz jaz jazay, mezgillerden yaşay. Jaz jaz jazay, kütüm seni atay. Ata ata konuşum, ata ata mekenim. Alda tura egerde ata yurtum dese kim? Mağa kıymet var inan Allah dolup özelim. Allah dolup özelim. Mağa kıymet var inan Allah dolup özelim. Allah dolup özelim. Бакыт бул дайым эле каалаганыңды ишке ашыруу эмес, ишке ашырып жаткан нерсени каалап туруп бакыттын өзөгүн түзөт эмеспи? Өмүрүнүн бардыгын музыкага арнап Камчыбек Букалаев балдарды тарбиялоодо жол көрсөткөн мугалим болсо, көп жаштарга устат, үй бүлөдө ата, коллективде кадыр барктуу кесиптеш катары жалпы эл журтка маалым. Оонда жөнүндө айтканда залкарларды эстеп койсок болот. Эми ошолордун Атайдын, Мусанын ырлары жайнатып чыгарбаптыр. Жүрөктөн чыккан бир 5-6, макул 7, Кебирөнүкү 3, Бектемир Эгинчи 2 окшогон аксакалдар эми ушул убакка чейин ырдалып атпайбы? Ушул убакка чейин мында ойлоп көрсөк, жөн эле түбөлүк ырдалат да. Анан кийин отуруп алып анан ойлонобуз, бул оон деген өтө кыйын болот экен. Бул жан дүйнөдөн чыккан бир өзүңдүн каныңан чыккан бала сыяктуу болуп, ошонун өмүрү узун болсо экен, ушул жакшы болсо экен, узак аткарылса экен, элдин жүрөгүндө калса экен деген бир сезимде болосуң да дайыма. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы жана бир канча сыйлыктар менен сыйланган. Эмгегинен баар тапкан оончунун жан дүйнөсүнөн оондор оболой берсин демекчибиз.